1 класстан 11 класска чейинки толук предметтерди, сабактарды биз электрондук форматта жазып атабыз. 210 мугалимди биз ушул тармакта пайдаланып, алардын чыгармачылыгын, чеберчиликтерин тартып атабыз. Бул негизинен КТРК Баластан каналында, эртердин Илим Билим каналында, Пирамида, андан кийин 5-каналда, Санаат телевидениясында жана университеттердин бардык телестудияларында, 7 университеттин телестудиясында тартылуу иштери жүрүп атат. Себеби 8 апрелден баштап биз атайын расписание менен окуучулардын сабак тизмесин илебиз. Министрликтин 400 аталыштагы мектеп окуу китептеринин баарын электрондук форматка өткөрдүк. Өзүнчө портал аркылуу анда берип атабыз. Ал эми жогорку окуу жайларда болсо, ар бир университет өзүнүн билим берүү иш аракеттерин иштеп чыксын, дистанттык негизде студенттерге түздөн-түз билим берүү иштери аткарылсын деген тапшырмаларды берди. 8 апрелден баштап биз түздөн-түз мектептерде, бала бакчалар үчүн, атайын орто билим берүүчү колледждер жана университеттер үчүн дистанттык билим берүү форматына өтөбүз. Баягы санариптик мектеп, санариптик педагогика, санариптик университет деген биз бараткан азыр мына санариптик идеясы өз убагында туура болгон экен. Азыр ошол каражаттар аркылуу биз түзүлгөн кырдаалдан чыгабыз деп ойлоп атабыз.